Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде келишим менен иштеген Ош Сежон Хагдан институтунун мугалимдери корей тилин үйрөнүүнү каалаган студенттерди акысыз окутушат. Жалаң Корей улутунан куралган мугалимдер жамааты учурда 200-ге жакын студенттерге корей тилинен сабак беришет. Аталган институтта мугалим болуп эмгектенген Ли Йоншик кыргыз тилин үйрөнүп эле калбастан кыргызча ырларды берилүү менен ырдайт. Kaydancırıp sağa kabıldım Karginde varıp çalının Can eri gitti Cömşak gülgenin Çargıp akkan tanımdın Can eri gitti Cömşak gülgenin Çargıp akkan tanımdın Pıl sımbıl kışlar bağına Anda gelip konçu şagıma Koçağımdan orun bereyin Küttüm elle küllün sağına Koçağımdan orun bereyin Küttüm elle küllün sağına Кореяда 37 жыл мугалим болуп иштеп, пенсияга чыккан мугалим досунун сунушу менен Ошко келип калганын айтат. Мен Кореяда болгондо мен мектепте окуучуларга 37 жыл бою сабак бердим. Мен пенсияга чыктым. Менин досум мага Оштуга келип окуучуларга, студенттерге корей тил үйрөтсө жакшы деп ойлойм деп мени чакырды. Мен кыйын деп ойлойм. Бирок мен мен макул бердим. Мен бул жерде 2007-жылдын августта келишип Ошто мен көргөндө аябай тынчы шаар, аябай мага жагат деп ойлойм. Мен так бул жерде келип мен иштейм деп чечтим. Ли Йоншик Ош шаарында иштеп аткандыктан корейче ысымынын маанисине карап кыргызча Исак деп которуп алган. Учурда студенттер Ли Йоншикти Исага айтып аташат. Менин аттым, корей аттым менен айтсам Им Йоншик деген. Ал менин аттымда ошондой мааниси бар. Ин деген жооптулук, Ён байланыштуу, Шик деген отургучу турган. Ошондой сөзү бар. Мен Кыргызстандан Кореяда ортосунда жакшы мамиле, жакшы адамы байланып отургучу турган жоопкерчилик мен деген мааниси бар. Дагы Кыргызстан аты менен айтсам Исак деген менин аттымда. Кореядагы парктардын бирине арналып чыгарылган корейче ырды Ли Йоншик кыргызчага которуп ырдап алган. Анда Токтогул паркы жана Акбурат дарыясы Корей обонуна салынган. 똑똑을 바르다 젖을 박달 가르 가르 벌써다 손은 아끄라다라야 명절 보유 아급더라. Институттун директору Ким Бу Гил Ош шаарына 1999-жылы келген. Алгач алып акта заводдо иштеп жүргөн. Шаардын жашоо шартына көнүп калган директор 18-жылдан бери Ош шаарында жашап, эмгектенип келет. мен 필마다 이제 사크를 오시 카라수 라이온도 맨 게이스테디 там пахта завод мен сегиз жылда мен иштедим. кыргызча анча-мунча мен кечирим. бирок мен 99-жылда мен Кореядан келдим.
birinci men business men istedim. Andan keyin oştu istedim. Men Kırgızca ança munça düşünüyorum. Men azır Kırgız dil öğreniyorum. Men oştu Korey dil mugallim. Men oştu istedim. Bu yıl 5 yıl burun studentleri Korey sözünü orusçalap түшүндүрүп берсе, азыр күндө кыргызча түшүндүрүп жатат. Burun 5 yıl burun Orusça başladı. Birok azırı Kırgızca menen men öğrettim. Kırgızca 3 yıl burun men Kırgız dil öğret başladım. Директордун жубайы Имжанхуадагы институтта 6 айдан бери мугалим болуп иштейт. Менин жолдошум Ош шаарына пакта завод боюнча иштеши үчүн келди. Мен ал менен 4 балдарым менен келдим. Мен Сежонхакданда иштеп жаткан Имжанхуамын. Азыр Сежонхакданда 6 ай boyu иштеп жатам. Бирок Ош шаарына 17 жыл boyu жашап турам. Ош шаарында жашаганда балдар чоң адамдарга сыйлык менен мамиле кылганда аябай кубандым. Жана сырк көрүнүшү Кореялыктарга окшогондуктан аябай жакын. Имжанхуа кыргыз эли менен Корей элинин мамилеси бири-бирине окшоп кетерин айтат. Элдер ага сылыккана каргышарын билдирет. Ош шаары аябай мага жакты. Менин туулган жериме окшош. Ошондуктан Кудай буйруса мен Ош шаарында жашагым келет. Имжанхуа айым Ош шаарына биринчи келген убагында шаарда шаар жок болгондугун айтат. Мен биринчи Ош шаарына келгенде азыркыдай шаарат болбогон да. Электр энергиясы жана суу абалы, еще газ ушундай абалдары жакшы эмес болгон. Ошондуктан кыйналдым. Бирок азыр аябай жакшы болуп жатат да. Баардыгы жактан Ош шаары өсүп жатат. Ошондуктан мен аябай кубанам. Шаарында Бишкек шаарына караганда Корей кыргызча сүйлөшүп жаткандыктан аябай мен мага жактым. Мен кубануу менен кыргызча үйрөнгөнгө аракет кылдым. 17 жылдан бери Ош шаарында жашап келе жаткан айым кыргыз элинин табиятына аралашып кетүү үчүн ысымын кыргызчалап Элнура деп атап алган. Менин атым корейче Имжанхуа, бирок кыргызча Элнурамын. Эмнеге өзүмө Элнура деген атты алдым? Себеби кыргыз элдерине жакшы табият бериши үчүн мен келдим да. Ошондуктан өзүмө алдым, тындап алдым.